Кел экөөбүз отуруп сүйлөшөбүз. Сага айтчу сөздөрүм бар. Бул сөздөр баарына эле тааныш болсо керек. А мен эртең сени менен болчу маегимди кантип баштаарымды деле билбей турам. Эсимде. Сен мага эртең жолукпайлыбы дегенде дене оюм титиреп башкача абалда болгом. Эмне сөзүң бар эле деп сурабай макул боло койгом. Ал жолугушуудан бери туура 3 жыл өттү. Экөөбүз эгиз коозудай ээрчишкен түгөйлөргө айландык. Башыбыздан кандай гана керемет күндөр өттү. Ишенесиңби? Мен сага сезимимди канча жыл айта албай жүрдүм. Аябай мен өзү катаал кыздай туюлар элем. Сага сүйлөгөндөн коркчумун. Койчу, калп эле ушинте бересиң. Чачы узун сүйлөшкөн кызың бар эмес беле? Алар өттү да кетти. Азыр сени сүйөм. Сени менен өмүрүмдүн акырына чейин чогуу таңдарды тосуп, күндөрдү батыргым келет дедиң. Бул сөздөр түбөлүк эсимде калган. Сенин жүзүң мага миллиондогон жигиттердин арасынан эң сүйкүмдүүдөй туюлган. Сен тамактандыңбы? Жылуу кийиндиңби? Ооруп каласың дей берчүсүң. Чын айтам, мындай камкордугуң мага аябай жакчу. Жарым саат акыбалымды сурабай койсоң, асманым кулап, кызганып кетчүмүн. Мен сени катуу сүйдүм. Кабагым кашым дебей ата-энемдин каршылыгына карабай сени менен турмуш курууга шаштым. Баш коштук. Бизден өткөн бактылуу жандар жок эле. Бири-бирибизге куп жарашкан түгөйлөрдөн болдук. Арадан убакыт өтүп жатты. Мен үй оокаты менен алекмин. Сен эртең менен жумушка кетип, кечинде келесиң. Жумушта жүрүп да ара чолодо колуң бошоп калганда дароо мага чаласың. Жаным, эмне кылып жатасың? Сени бат эле сагынып кетем десең? Жумуш бүтөөрү менен Самат дароо үйгө жетип келет да экөөбүз чогуу тамактанабыз. Бөлмөбүзгө кирип ар нерсени кыялданчубуз. Баш кошконубузга 3 жыл болсо дагы, балалуу боло албай жатканыбызды айтсам, Кудай буйрганы көнө берет деп койчу. Кудайым бизге да бала жыттоону насип кылат деп гана мени кучагына кысып сооротуп коёр элең. Саматтай балага жолугуп, ал жолдошум болуп калганына ушунчалык сүйүнгөнүмдөн кыйкырып ыйлап да калчумун. Менден өткөн бактылуу жан бул дүйнөдө жоктой сезилди. Бирок сен дагы кичинекей балдарды көргөндө карап ойлонуп калар элең. Арадан убакыт өтө берди. Биздин тиричилик жүрүп жатты. Дем алыш күндөрдүн биринде мен Саматтан эрте туруп ашканада жүргөм. Жаныма Самат келди да мени кучактап, "Жаным, сен менин жашоомсуң" деп кулагыма шыбырады. Ошол учурда сүйүнгөнүмдөн жүрөгүм каты согуп жатты. Бакыттын туу чокусуна чөмүлүп, баарына шүгүр келтирип турдум. Тамактаналы деп жаңы эле дасторконго отурганыбызда Саматтын телефонуна коңгуроо келип калды. Айылдан кайненем чалып жатыптыр. Маанайы Суз окшойт. Ар нерселерди айтып жатты. Жүрөгүм дароо жамандыкты сезгендей болуп, болуктей түштү. Самат апам менен сүйлөшүп бүтүп, келип жаныма отурду. Көңүлү жок. Мен да эмне болду деп сураган жокмун. Анткени эмне тууралуу сөз болору мага айдан ачык түшүнүктүү болчу. Ошол күндөн баштап Самат үйгө кеч келип, телефонума да чалбай калды. Өмүрү аракты оозуна албаган Самат бир күнү жумуштан мас келди. Көрсө, апам өткөндө Саматка мени менен ажырашуусун өтүнүптүр. Төрөбөгөн аялды эмне кыласың? Кетирип башка аял ал, деп айтыптыр.
Мунун баарын мага Самат мастыгы менен келип айта албаган армандарынын баарын айтты. Ажырашуу дегенди укканда дүйнөм аст үстү болуп кетти. Кантип? Бул мүмкүн эмес эле го. Мен Саматтан айрылып каларымды билип, көзүмдөн жашым куюлуп жатты. Экөөбүз бири-бирибизден айрылгыбыз келбей, дагы бир ирет дарыгерлердин кароосунан өтүп көрүүнү чечтик. Бирок дарыгерлер биздин балалуу боло албасыбызды айтышты. Аны уккан Самат мага болгон мамилеси сууй баштады. Кайненем эмне? Баласынын тагдырын ойлойт да. Балалуу болуп, небере жытын жыттасам экен деп тилесе керек. Айлам канча? Самат менен ажырашууну туура көрдүм. Анткени ал дагы наристенин жытын жыттап, артында туяк калтырууга татыктуу.